Assalamu алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу момун мусулман тугандар. Кудай бурса, биздин Ак ниет аманат коомдук фонду өзүңүздөр жакшы билесиздер. Быйыл 2019-жылы момундай Жалал Абад областына муктаждарга салынып аткан бул жерде бир комплекс салынып атат. Бул проекти чындыгында аябай көп элге чындыгында аябай жакты. Устаздарыбыз да ушунчалык тура көрүп жактырды. Негизи аябай тура проект экен. Бул жерде Кудай бурса өмүр бою эл пайдаланат экен. Анан экинчисинен кече жакында ушу устазыбыз менен негизи бул иштин башында эле кеңешкенде да айткан. Биз ошо устаздар менен кеңешип чечим кабыл алганбыз. Бул үй ошол муктаждарга биротоло берилбейт. Анткени билесиздер, муктаждар өмүр бою муктаж болбойт. Адамдын башына кандайдыр бир убактарда оомат келет. Ошол оомат келгенде балким баласы чоңоюп, балким небереси чоңоюп, муктаждыктан чыккан кезде кийинки күтүп турган муктаждык ушул жерге кирип жашайт. Кыскасын айтканда, бул жерде Кудайым буйруса, иншалла, ушул үй бүтүн турса, ушул үй жыгылбай түз турган болсо, өмүр бою ушул жердеги муктаж элибиз пайдаланат, бекер жашайт. Мына көрүп атасыздар, бул иште кандай гана инсандар колдоп атышат, кандай гана инсандар күн санап келип жардам берип, күн санап келип кабар алып, күн санап ушундай жакшылык иштерде өтө жарышуулар болуп атат. Көрүп атасыздар. Бирок ошолордун көпчүлүгү, 90% жөп-жөнөкөй карапайым элдер. Жөп-жөнөкөй карапайым элдер ушинтип келип, колдоо көргөзүп, жардамын көргөзүп, кыскасын айтканда иш токтоосуз жылып атат. Мына мурда күнү, кече эмес мурунку күнү 8000 кирпич келген. Кече кирпичти усталар уже уруп башташкан. 8 уста 8000 кирпичти мына азыр бүгүн уже уруп бүтүштү. Бүгүн дагы 4000 кирпич келди мына могул алдына. Уже бүгүн 2 күндө 8000 кирпичти уруп бүтүштү, Кудай кааласа. Эртең уже бул кирпичти деле Кудай насип этсе уруп бүтөт. Кыскасын айтканда, күнүнө 8 уста 4000ден кирпич уруп ачат, иншалла, Кудай кааласа. Кудайым ушу усталарга күч кубат берип турсун. Анан урматтуу туугандар, Кудай кааласа, ар бирибиз ниет кылалы, аракет кылайлы ушул ишти задержка кылбаганга. Мына көрүп атасыздар, кече күнү кимдер гана келди. Ата эне мээримине зар болуп чоңойгон, интернатта чоңойгон агабыз. Мен дагы ошол үйгө жардам берейин деп келатканда, чалгандан баштап мен ошол сөздүн укканда чындыгында ичимен ушунчалык ызаланып, чындыгында ушундай инсандар жардам берсе, мүмкүнчүлүгү бар туруп, дүнүйөсү бар туруп инсандар ушул нерсени көрмөксөнгө салып койгондо ушунчалык ызаланат экенсиң. Мына бүгүн дагы биздин Жалал Абадтагы инилерибиздин бири мына Элистан ушул жерге келип, иштин жайынан көрүп, колунан келишинче мен дагы салым кошуп кетейин, мен дагы жардам берип кетейин деп мына ушул өзү келип, шаардан эле жолугуп койбостон иштин жайынан көрүп, анан ушул жаштарга чакыруу жасап кетейин. Жолбосом мына өзү ушул жумушта иштейт, жумушун айтпай эле коеюн, ошол жумуштагы жолбосом коллективди жана башка элге чакыруу жасап, бир үлгү көргөзөйүн деп келип турган чагы негизи кыргыздын баягындай бычакка сап, камчыга сап болчу жигиттердин бири, чындыгында көп кызматтарды кылып, көптөгөн момундай айтканда бир элибизге пайдасы тийип турган балдардын бири. Мына Элистан, куш келипсиң. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу кыргыз элим. Биз бул жака эми кичине болсо да салым кошуп, ошо Аллахтын жолуна деп баягы кичине болсо дагы баягы бир жакшылык ишти жасайын деген ойдо. Ушул кыйналып, бейбечара кыйналып жашаган бир туугандарыбызга кичине болсо дагы салым кошуп кетейин деген ойдо келип, мына жардам берип, кичине болсо дагы аракеттенип атабыз. Сиздер дагы келиңиздер, урматтуу кыргыз элим. Барыңыздарга Аллах Таала жакшы күндөрдү берген болсун, иншалла. Чоң рахмат, Элистан, Алла разы болсун. Аллах Таалам эки дүйнө бакыт берген болсун. Бул инибиздин мен эмеси боюнча айтпай эле коеюн, чындыгында башынан өткөргөн инсан гана момундай иштерди түшүнөт экен. Жөнөкөй инсандар, жолбосом андай ач карын менен баланын курсагы ток бала ойнобойт деген баа бизде сөз бар. Ошол сыңары момундай иштерге дүнүйөсү чиренип турган инсандар, мындай айтканда, көрүп турса да көрмөксөнгө салып коет экен. Буну башынан өткөргөн гана инсандар билет экен.
Барыңыздарга чоң рахмат, урматтуу мекендештер, урматтуу момун мусулман бир туугандар. Келиңиздер, мен мына жана кече айтып өткөндөй эле мына ушул жерге биринчи кабатына 60 миң кирпич кетет экен. Экинчи кабатты колдон келишинче да көтөрөбүз. Мына ушул видеолорду YouTube'да эмес, Одноклассникиде күнүнө кече тарткан видеону 30 миң киши көрүптүр. 30 миң киши. 30 миң кишинин тең жарымы 15 миң киши эле 5 сомдон бир кирпич келет. Бир кирпичтен жардам берген болсо, урматтуу туугандар, 15 миң кирпичи бир суткада чечилет экен, караңыздарчы. Келиңиздер, кайдыгер карабастан, колуңуздардан келишинче салым кошуңуздар. Негизи оң колуң бергенди сол колуң көрбөсүн дейт. Мына ошондой инсандар көп. Ошолордун бири мына инибиз да бүгүн келип турат. Негизи бандай бергенди бул пиар кылып, же болбосо садаканы элге көргөзүп, жарыялаган дагы эме болот, соо азыраак болот. Бир четинен садакатуу жарыя деп коет, эл көрүп, ушундай инсандардан үлгү алып, көп ушул иштер алдыга жылса экен деген жакшы ниет. Баарыңыздарга чоң рахмат, урматтуу туугандар. Келиңиздер, кайдыгер карабастан колдоо көргөзүп, жок дегенде дуа кылып, ушул видеолорду бөлүшүп, класс басып, поделиться кылып, жакындарыңыздарга жеткирип, бүгүн сиздерди мүмкүнчүлүк жок болгон болсо, жараткан Аллахка ниет кылып, жараткан Аллахым мени да ушундай иштерге себепчи кыла көр, жардам бергенге себепчи кыла көр деп чын ниетиңиз менен дуа кылсаңыз, Алла таалам кандайдыр бир күнү сизди дагы ушул жерге себепчи кылып коет иншалла. Баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Мынакей иш жүрүп атат. Бир күндө 4 миң кирпич урупсуздар, Эки күндө 8 миң кирпич урупсуздар. Кыйналыш болбой элеби? Жакшы эле болтабы? Жакшы. Кыйынчылыгы жок. Машалла, Алла разы болсун. Туугандар, ушундай иштер болуп атат, ушундай иштер көп жайылсын, өлкөбүздө, мекенибизде көп ушундай иштер болсун. Негизи эле биздин ниетибиз мекенибизде, өлкөбүздө муктаж инсандар азайсын деп ниет кылып, ушул ишти жарыя кылып, элге көргөзүп, эл көрүп, үлгү алып, ушул иш көп жасалса экен деген жакшы ниет менен жасалып атат, урматтуу туугандар. Бул иш менен биз мактанып, элге көргөзүп, жарыя кылып, өзүбүздү көргөзүп аткан жерибиз жок. Бул иш биринчиден элге отчеттук негизде, экинчиден элге, кээ бир инсандарга үлгү катары көргөзүлүп атат. Туура түшүнүңүздөр. Иш болуп атат. Ассаламу алейкум, уста аке, кандайсыз, жакшысызбы? Ассалам, жакшымысыз? Иш кандай, жакшы эле болтабы? Аллага шүкүр. Кемчилик жокпу? Жок, хамма зор, жетерли. Тамак ашыңыздар кантип атат? Тамак зор болуп. Кудайга шүгүр, жакшы элеби продукталары? Негизи продукталарды алып келип берип атабыз, өздөрү тамак кылып атат. Эгерде уста көрдү кылып, же уста жоктоп, же усталарга бир дуа алам деген инсандар болгон болсо, мына ушул жерге түз келсеңиздер болот. Мына кече жакында бирөө продукт алып келем деп чалган, эртең суббота күнү келет. Негизи эле жакшы эле иш, Кудай кааласа болуп атат. Туугандар, мына ушундай. Ушундай анда эмесе, урматтуу туугандар, урматтуу момун мусулман бир туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Алла таалам сиздерди дагы ушул ишке себепчи кылган насип эткен болсун иншалла. Ушул жерге жардам көргөзүп аткан биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун Сбербанк картасына жана башка жака салып аткан ар бир элибизден Алла таалам чексиз эселеп сооптор жазган болсун. Эмне ниет, максат менен ушул жактарга жардам берсеңиздер, ошол ниет максатыңыздарга жеткирген болсун жараткан Аллахым. Үй бүлөңүздөр менен тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Алыста жүргөн, мигрант болуп жүргөн айрыкча биздин мекендештерибиз аман эсен үй бүлөсүнө, ата энесинин алдына, мекенине аман эсен жетип келгенди жараткан Аллахым насип эткен болсун иншалла. Рахмат барыңыздарга. Алла разы болсун. Мына ушундай иш дагы да күндө биз чагылдырып турабыз. Эртең биз 26 август күнү, понедельник, биздин Кадамжай районунун тургуну боор оорусуна чалдыккан Алтынай эжени мен өзүм Индияга барышым керек эле. Бирок мына бул иштен бошой албагандыгыма байланыштуу мен
Бишкектен бүт документтерин азыр бүтүрүп атабыз, Кудай кааласа. 26-сына билет алдык. Индияга боорун алмаштыруу үчүн Индияга учат. Ал жакта бүт больницалар менен сүйлөшүшкөнбүз. Ал жактан аэропорттон тосуп алышат. Кудай кааласа, ошол Алтынай Абсаматова эжекебизге дагы дуа кылып туруңуздар. Кышта каражат чогултканбыз. $32,000 каражат жыйналган ошол Алтынай эжеге. Бирок донор маселеси чечилбей атып, Кудайга шүгүр эми чечилип, мына азыр Индияга кетип бараткан чагы. Операция убагына барабыз деген ниет бар. Кудай кааласа, ушул иштер жеңилдеп калса, иншалла. Дуа кылып туруңуздар, урматтуу туугандар. Ошол ооруп аткан инсандарга, момундай иштерге бир жакшы дуа кылып туруңуздар. Дуа бул түбөлүк жабылган эшиктердин ачкычы экен. Ошондуктан сиздердин дуаңыздарга гана муктажбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи баракатух.